Bu mekendeşler, olmakta kayırımda bir tuğanlar, ona biz bayağı özümüzün kolundan gelgen yardımcı olsun. Rayana karındaşımızga berildi. Şu Tınçtaraken Bibliosuna geldik. Kuday buyursa aldığı maksat şu Tınçtaraken Fıraşlarıyla söyleşip şu kızının süylöp ketüsünü, kulağı uğup ketüsünü Fıraşlarıyla söyleşip şu apresiya yolu menen şu ildetin katarına koşu ilde hareket kılıp ana şu bülöbü kolumuzdan gelgen yardımını bereyim dep geldik. Andan sırtkarı şu Rayana atasının, babasının emne de söylеп отқанын құлағымен ұқпайды. Жана жаратылышта эмне болуп аткандыгын құлағымен ұқпайды. Ошого биздин максат ушу Раянадагы элдин катарында элге окшоп угуп жашоодо эмне болуп атканы менен таанышса бизге дагы ушунчалык кубаныч болот эле. Ошого биздин максат кайрымдуу бир туугандар қолыңыздардан келишинче кол сонуп ушул биздин YouTube каналыбызда астына ушул Тынчтык байгебиздин ушул Раянанын атасынын телефон номерин жана Сбербанк картасын калтырабыз. Колуңуздан келген жардамыңызды аябай үрмөй эч ким баягы ортого салынбайды. Туура эле ушуларга колуңуздан келген жардамыңызды сунсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Урматтуу кайрымдуу Берешен Айкөл Боорукер кыз элим. Биз Мекенчил жаштар канаты уюму өзүбүздүн кезектеги кайрымдуулук аманатыбызды өз дарегине жеткирүү үчүн бүгүн Райана кызыбыздын алдына келип отурабыз. Буйруса кайдыгер эмес инсандардан жардам күтөбүз. Ушул эч бир жан оорубасын, эч бир ата эне балам деп какшабасын, зарлабасын. Кайдыгер эмес инсандардан жардам сурайбыз. Ушул наристебизге жардам колун сунуңуздар. Ушул Раяна кызыбыздагы башкалардай болуп кулагы угуп, сүйлөп кетишине аз да болсо өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар. Садага тозок отунан сактайт дейт. Баарыңыздарды тирүүлүктө Аллахтын ыраазычылыгын алып калууга шашылыңыздар демекчибиз. Кайдыгер эмес бир туугандарыбыздан жардам колун күтөбүз. Алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу жалпы мусулман мамлекеттерибиз. Кайрылып чыккандан ушул кызыбыздын неси боюнча, себеби боюнча кызыбыздын кайрылып жатканыбыздын себеби врачтар диагноз койду. Диагноз сенсоневральная двусторонняя сенсоневральная тугоокость 4-й степени деп коюшту. Бул дегени эки кулагы тең толугу менен укпайт деп коюшту. Анан кийин врачтар айтты, что ушул операция жасаш керек экен. Ошол операциянын негизинде угуп кетүүсүнө, сүйлөп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бар деп. Эме болгондугуна байланыштуу мен ушул Берешен Айкөл Боорукер ушул дегеле карабаган, кайдыгер карабаган жалпы адамзатка мусулман туугандарыбызга кыргыз элине кайрылам. Колуңуздардан келген бир жардамыңыздарды берип ушул кичинекей наристебиздин сүйлөп кетүүсүнө, угуп кетүүсүнө бир себепчи болуп калсаңыздар биз албетте ыраазыбыз. Бизден кайтпаса Алла Тааладан кайтат деген үмүттөбүз иншалла. Алла Таала Кур'ан Керимде айтат, Рахман сүрөсү 60 аятта жакшылыктын сыйлыгы албетте жакшылык эмес беле. Аллах Тааланын уадасы, Аллах Тааланын уадасы албетте инсандардын, жиндердин, шайтандардын уадасына эмес, бул хак, чындык. Иншалла аз да болсо жүрөгү баягы чын ихлас менен берген эме болгон болсоңуздар, Аллах Таала албетте уадасына жараша иншалла сиздерди жаннат менен сыйлаган болсун иншалла. Урматтуу мекендештер, ана Тынчтык акенин үй бүлөсүнө келип, Мекенчил жаштар канаты түзүлгөнүбүзгө 2 ай болду. Кудай буйруса колубуздан келген жардамды мүмкүнчүлүгү чектелген, муктаж болгон үй бүлөлөргө кол сунуп келебиз. Жана ушул Тынчтык акенин үй бүлөсүндө YouTube'дан көрүп калып эле келип таанышып отурабыз. Чындыгында
Rayana kızımыздın iki kulağı ukpayt eken, süyley albayt eken, ata-enesinin süylөгөндөрүнө төрөлүп 3 жашка чейин чыгып туруп укпайт экен. Ошого врачтардын айтымы боюнча ушул операция, кулагына операция жасап, кулагына имплант койсо, угуп кетүүсүнө, кулак уккандан кийин сүйлөп кетүүсүнө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Урматтуу мекендештер, урматтуу кайдыгер карап алган кайрымдуу бир туугандар, ушул Раяна кызыбыздын сүйлөп кетишине, угуп кетишине салымыңыздарды кошуңуздар. Албетте биздин колубуздан келбейт, биз себепкер болуп калайлы. Аллах Таала өзү шифасын берсин, Кудай буюрса ата-энеси сүйүнтүп, ушул Раяна кызыбыз дагы сүйлөп, угуп, ырдап кетсе, баардыгыбыздын кубанычыбыз болот. Себеби биз бир туугандар бири-бирибизге сөзсүз кол сунуп, жардамыбызды аябашыбыз керек. Урматтуу Тынчтык аке, биз дагы ушул Мекенчил жаштар канаты өзүбүздүн колубуздан келген жардамыбызды ала келдик элек. Аз болсо дагы 10 000 рубль. Анан биздин эң негизги максат ушул элдер менен ушул муктаж болгон, мүмкүнчүлүгү чектелгендерге көпүрө болуп берүү максатта YouTube каналга жүктөйбүз. Астына жазабыз ушул Тынчтык акенин өзүнүн телефон номерин жазабыз. Сбербанк картасын жазабыз. Эч кандай бир баягы сомнениясы жок. Ушул Тынчтык акеге чалсаңыздар болот. Сбербанкына которуп, колуңуздардан келген жардамды аябай берсеңиздер болот. Аллах ыраазылыгы үчүн биз күтөбүз. Менимче бизден бир туугандар сөзсүз жардам колун сунат деген үмүттөбүз.